алейкум, урматтуу мекендештер. Биз мурунку рубрикабызда түш сыры рубрикабыздын П тамгасына келип токтогонбуз. Бүгүн ошол тамгадан баштайбыз. Алдыңкы мүнөттөрдө биз менен болуңуздар. Эгерде түшүңүзгө баш тамгасы П, С жана Т тамгаларынан кеткен түштөрдү көрсөңүздөр, анда алдыңкы мүнөттөрдө бизди угуп туруңуздар. Мүмкүн сиз көргөн түш биздин бүгүнкү айткан сөздөрдүн арасында бар чыгар. Анда жакшы түш Кудайдан, жаман түш шайтандан деген сөз менен бүгүнкү рубрикабызды баштадык. Анда биринчи тамгабыз П тамгасы. Эгер түшүңүзгө пил кирсе, минсеңиз чоң кызмат, ал эми кубаласа башыңызга түйшүк түшөт. Түшүңүздө пакта көрсөңүз, бул бактылуулуктун белгиси, багыңыз ачылат экен жакын күндөрү. Ал эми түшүңүздө пайгамбарларды көрсөңүз, бейишке чыгат экенсиз жана тозок оту сиз үчүн арам болот экен. Периштелер менен кошуп ичип жүрсөңүз, максатыңызга жетесиз. Эгер көрсөңүз, рахматын учурап, адамдар арасында кадыр баркка ээ болот экенсиз. Ал эми падыша менен бирге отурсаңыз, падыша дегенибиз эми бүгүнкү күндө башкаруучу президенттери, ошолор менен чогуу отурсаңыз мүшкүлдөн кутулуп, максатыңыз ишке аша баштайт экен. Пияла, идиш аяк, мал мүлк кээде перзенттүү болуунун белгиси. Саламдашуу, аманчылыкта жүрүү. Суу дарыя түшүңүзгө кирсе, узундугуна жараша өмүр, муздак суу ден соолук, суунун көп жыйылганын көрсө молчулук, сак саламатчылык, жылуу суу ичсе жагымсыздык, ден соолук үчүн тынчсыздануу. Сүт адал малдын кирешесидир, арам жаныбардын сүтү оору, тумоо. Сагызган түш көрсөңүз, ниети жаман дос. Сакал, өскөн атактан кардактуулук, кына менен боесоңуз жаңы кийим аласыз. Ал эми кир болсо, эч качан жакын күндөрү жаңы кийим, жаңы нерсе сатып албайсыз деген белги экен. Ал эми саз көрсөңүз, түшүңүздө иште кыйынчылык болор. Ал эми саан үй көрсөңүз, ишиңизде жакшылык болуп оңолот дейт. Стол түшүңүзгө кирсе, үй бүлөдөгү турмуш, күнүмдүк турмуштар дейт. Сел каптаса душман, качсаңыз качып кутуласыз. Ал эми сары май түшүңүзгө кирсе, түшүңүздү сууга айтышыңыз керек дейт. Сот көрсөңүз, күнөөңүздөн арыласыз. Семирип кетсеңиз, көңүлүңүз өсөт, дөөлөттүүлүк. Самын жуунсаңыз, күнөөңүз кетет, жесеңиз арам мал табарсыз. Сылап сыйпоо, бир нерсени ишти жөнгө салуу. Сүйүшүп ырахатка батсаңыз, тескери болот дейт. Сүйүүдөн ажырасаңыз, шаттык күтөт. Селде дин, туура иш, таза такыбалык. Дозокту көрүү, Кудай алдында күнөөсүн сезүү. Түшсө азап болушу мүмкүн, кээде күнөөдөн арылып, саякатка чыгышы да мүмкүн дешет. Тоту куш, орун басар кыз бала, перзенттүү болуу. Турна, кедейлик, таз, эгер түшүңүздө чачыңыз түшсө, карызыңыздан кутулат экенсиз. Тирүү адам өлсө, өмүрү узун, дени сак болот деп байыркы ата бабаларыбыз ушинтип жорушкан экен. Торгой, дөөлөттүү сопу перзент. Тоо, таш жүрөк падыша, козголсо падышанын каарына туш болосуз, чыксаңыз бийлик. Төө, минсеңиз сапарга чыгасыз, оттогонун көрсөңүз амалдуу болосуз. Саасаңыз падышадан белек аласыз, ал эми жайылып жүргөнүн көрсөңүз, олуя азиздерге жолугасыз. Негизинен бактуу өлөт, ал эми кубаласа башка адамдарга садака бериңиз дейт. Тараза, илими бар адам тараза алса, казы болот, калыстыктын белгисин түшүндүрөт экен. Түлкү, айлакер куу адам. Аял көрсө кыз перзент, терисин алса мал мүлк. Тегирмен, ой максаттын ийгиликтүү ишке ашышы. Тиш, үстүңкү катары ата тууганы, астыңкысы эне жактан тууганчылыгы. Негизинен тууган урук деп жорушкан. Тишиңизди оңой эле суруп колуңузга кармасаңыз, перзенттүү болосуз. Ал эми түшүңүздө тиши түшкөн адам узак жашайт дешет. Жаркырак, таза тиш эң жакшы жана ар түрдө жасалма тиштер. Оору, сыркоо дейт. Демек, кыскача айтканда, таза тиш көрсөңүз, бул сиздин ден соолугуңуз чың болгон. Ал эми жасалма тиштерди көрсөңүз, бул сизге оору алып келет деген белги экен. Жакын күндөрү сак болуңуз да. Тезек, малдуу болуу. Тумар, жакшылыктын белгиси, оорусу айыгат, абактагы болсо чыгат, карыздар болсо карызынан кутулат, аял болсо перзенттүү болот. Тарак, эгер тарансаңыз, максатка жетесиз. Тамашалашуу, алдануу, кыжылдашып капалануу, тогуз коргоол, атаандаштык. Тагбир, максатка жетет, душмандан баледен кутулат.
топурак көтөрүп жүрсө мал табат, тыттарагы мөмөсүн бышкан адалдан тапкан малыңыз, тил душманды жеңүү, тырмак таза көңүл ден соолук, төрөлсө кайрадан өткөн өмүрдүн кайталанышы, каталык күнөөлөрдөн кутулуу. Райкан перзент, аял бакчасындагы дүнүйөсү. Ал эми райканды түшүңүздө үзсөңүз жаман окуялар болот дейт, Кудай сактасын. Уят болуу, макталуу, курсанчылык. Үпүп түш көрсөңүз сараң бала. Куш кабар угуу, амал, бир ишти билип көзү жетип аткаруу. Учуп жүрсөңүз мартабалуу болосуз. Ал эми түшүңүздө унду түш көрсөңүз, бул ун карго окшоп көп жааса кайыптан келген дөөлөт дейт. Урук түш көрсөңүз өсүп өнүү, ууру түш көрсөңүз кооптонушуңуз керек, байлыгыңызга келген коркунуч дейт жакынкы күндөрү. Үй, кир үйгө кирсеңиз сана басат, ал эми чыксаңыз ал санадан сиз кутуласыз. Үн бийик болсо бийик кадыр барк, ал эми урушуу, талашуу, ушак укпоо, жаңжалдан алыс болуу дейт. Уламаларды көрүү же ажыларды көрүү, жамандыктан, түйшүктөн кутулуунун белгиси. Ал эми түшүңүздө уктаганыңызды көрсөңүз, арамзалык, куру жалага калуу. Ал эми түшүңүздө уу ичсеңиз, заар сөз угуу дейт. Бүгүнкү сизге жеткизейин деген биздин маалыматыбыз ушулар болду. Анда жакынкы күндөрү дагы кийинки тамгалардын версиясын чыгарабыз. Жакынкы күндөрү Ч жана Ш, Э тамгалары калды. Анда кийинки берүүлөрүбүздү күтүңүздөр. Көрүшкөнгө чейин саламатта, ден соолукта болуңуздар. Рахмат сиздерге.